Жайыттарды туура пайдалануу менен курчап турган айлана чөйрөнү коргоо багытында мамлекет башчысы өткөн жылы демилге көтөрүп, алыскы жайлоолорго автоунаалардын кирүүсүнө тыюу салынган. Жетөгүз районуна караштуу Көк Жайык жайлоосуна дагы эми автоунаалар жогору кире албайт. Өзүңүздөр көргөндөй дал ушул тосмодо тосулган. Унаалардын өтүүсүнө чектөө коюлган тосмо өткөн жылы орнотулса, быйылкы жылы унаа токтоочу жай курулуп, эс алуучулардын жогору барышына атайын унаалар беленделип жатыптыр. 131 жана 330 токтоомдун негизинде жайыттарды коргоо, көк шалбаларды коргоо иш алып барып атабыз. Азыр ушу Көк Жайык окуусундагы 5-көпүрөдө турабыз. 5-көпүрөнүн азыр убактылуу чектөө болуп жабылып турат. Ушу автомашиналар кирип, жайыктар тебелебеш үчүн. Элдерге шарт түзүү боюнча ушул көпүрөнүн ылдый карай бир 500 метрден алысыраак жерге стоянка уюшулду. Ал жерге азыр 150 автомашина токтоочу жайы токтолду. Ал жерде дааратканасы, келечекте дааратканасы, эне бала бөлмөсү жана эс алуучу бөлмөлөр жасалмакчы. Бизде 2 желмаян иш алып барып атат. Ал жерден эс алуучулардын жүктөрүн алып келтирип, бул жерден көпүрөдөн биздин токочурлардын УАЗ автомашинасы менен жүктөрүн жеткирүү иштери болуп атат. Жайлоодо 60ка жакын боз үйлөр тигилген, бирок анын айрымдары иштебей турат. Мындагылардын айтымында тосмо орнотулганы бул жакка келген эс алуучулардын каттамы кескен кыскарган. Бир маселебиз болуп атат. Көпүрөбүз жабылып, туристтерибиз Инстаграмдан бизге заказ кылат, ошолорду бияка чейин алып келе албай атабыз. Аларда мисалы бала чакалы бар, чамадандары бар, инвалидтер бар арасында. Ошолор бизге көп отказ кылып атат. Ошол маселени бир чечип берсеңер жакшы болот эле, урматтуу жетекчилер. Туризм боюнча айтсам, жылдан жылга Кыргызстанга туристтер көп келип атат чет элден. Кээ бирөөнө жагат, кээ бирөөнө жакпайт. Жакпаганы ошол болуп атат да. Жол маселеси болуп атат. Жетөгүз Токой чарбасы эс алуучулар үчүн тийиштүү шарттарды түзүү менен тазалыкты колго алууда. Бирок жергиликтүү боз үй иштетип эс алуучуларды кабыл алгандар жайлоого келген эс алуучулардын жетүүсүндө кыйынчылыктар жаралып жатканын маселе катары айтышууда. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касенов, Жетөгүз району.